Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу студент достор. Кезектеги Ош Мудан кат теледолбоорубуздун коноктору Ош Мунун кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин 3-курсунун студенти, көптөгөн сынактардын жеңүүчүсү, шаардык республикалык грамоталардын мактоо баракчаларынын ээси, Ынтымак телеканалынын кабарчысы Абиев Кадырбек жана анын ата-энеси Жороев Асылбек агабыз, Эшбаева Гүлзат эжебиз конокто. Саламатсыздарбы? Хош келипсиздер. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы, саламатсызбы. Биздин долбоорубуздун негизги максаты университетибиздин алдыңкы дилгер студенттерин коомчулукка тааныштыруу жана алардын ата-энесинин кубанычын коомчулук астында бөлүшүү болуп эсептелинет. Сиздердин уулуңуздар 45 миңден ашуун студенттин арасынан ушинтип ийгиликтер менен белгилүү болуп, сурулуп чыгып, сиздерди эфирге чакырып сүйүнтүп отурат. Албетте биздин кат аркылуу чакырып сиздерге кат аркылуу жетти. Ошол катты окуганда сиздерде кандай кубаныч болду, ошол убакта сиздерде кандай сезимдер болду? Ага сиз айтып кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Жамаат, университеттин жамааты. Мен ушул Кадырбек уулумун ушул университетте окуп, ушул университеттин чакыруу катын окуганда ушундай толкунданып, ушундай сүйүндүм. Ошон үчүн ар дайым ушу балама ушу чоң ийгиликтерге жетишине, ар дайым ушу университетте дагы ушу жакшы жетишкендиктерге жетишип, ушул окуу жайда окугандан бери ушул жакшы бу жерде окуп жүргөн ушу жаштар парламенти болду. Анда да сүйүндүк. Ушу келечекте ушу университетти бүтүп ушу жогорку иштерге ушу элдин уулу болуп жүрүшүнө биз ушу тилектешпиз да. Ооба, бул ал ийгиликтер жөнүндө дагы сөз кылабыз алдыда. Ал эми апа сиз айтсаңыз, сиз ушул кат барганда кандай кубандыңыз, ошол кубанычыңызды бөлүшүп кетсеңиз. Тойго кат барды деп ойлодуңузбу же кандай кат деп, ошол убактагы сезимдериңиз менен бөлүшүп кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Башкача толкундоо болду, башкача сүйүндүм. Тойго чакыруу барганда башкача сезим болот эми. Бунда өтө башкача болдум, толкунданып. Мен мындай жерге келип көрбөгөнгө, мындай катты алып көрбөгөнгө, мектепке ырасчылык барчу эле баланын аркасынан, университеттен анан биз бирок күтчү элем, бирок бизге качан келет экен депчи. Күтүп жүргөнбүз, бирок мындай мынтип барат деп ойлогон эмес, бу жерге чакырат деп да ойлогон эмеспиз да. Күтүүсүздөн болду. Күтүүсүздөн болду, толкундануу болду, кубанычыбыз батпай ушу жетип келдик ана чакырганда. Жакшы. Кадырбек өзүң айтсаң, биз дагы сага кече эле айттык. Ошо кече уккан учурда сенин кубанычың же болбосо сенин сезимдериң кандай болду? Негизи саламатсыздарбы? Негизи Ош мамлекеттик университетте окуганыма мен сыймыктанам. Жалпы окутуучулар ыраазычылык билдирем, устаттарыма ошолордун берген билиминин аркасында, тарбиясынын аркасында ушунча ийгиликтерге жетип отурабыз. Негизи анан кечээ күнү мага кабар келгенде өзүнчө бир толкундоолор болду. Себеби 45 миң студенттин ичинен мен экенмин. Анан үстүндө бир дагы ушундай иш-чараларда, мисалы ата-энем менен бирге болбогонума, анан өзүмчө дагы корктум. Эртең атам менен, апам менен бирге отурам, кандай болот, кандай сезимдер болот деп. Өзүм ушул тармакта аралашып жүрсөм дагы, бирок түнү менен дагы саат кечинде мен чын айтсам, кечинде саат 3-тө уктадым да. Себеби толкундан ушунча кыйнаптыр. Эртең менен болсо саат 6-да ойгондум да. 3 саат уйку болду, бирок сүйүнүчтөн барып сезингичтүү болду да. Күтүп ушул убактычы. Аз уктасаң дагы чарчоону билбей азыр сүйүнүп отурасың, Биз сиздерге дагы суроо айта кетейин. Жашчылыгында окуп жүргөндө Кадыр азыр ушундай ийгиликтүү студент болуп атат. Окуп жүргөндө дагы ийгиликтүү студент болсо керек. Ошол убакта сиздердин астыңыздарда ийгиликтер менен кубаныч эле. Андан кийин мына шаарга келип студент болгондон кийинки сиздер университеттен же болбосо шаардан алган грамоталарын, ийгиликтерин атай аласыздарбы? Эми бул уулубуз Кадырбекте ушу кичинесинен эле ушу окуй электе эле ушу сумка асынып алып мектепке барып алат эле да. Ушу
школьный формасы жок эле футболго чаан. Ошол жерде эжеси куу аркасына карап буну. Ошентип ошо кызыгуу көп эле да. Одан кийин ушу 1-класска барды. 1-класска барганда ушу алифбе байрамында аны ошо биринчи несин ошондой сездим да. Алифбе байрамында ушул окуучулардан алдын болуп ушул баягы уюштуруу жагы, ушу баягы интермедиаларга, мээлерге көп катышты да. Анан ошо жетишкендиктери жакшы болду ушу мектептерден дагы. Университетке келгенден кийинки үйгө барган кандай грамоталар бар эле? Эң чоң грамотасы кайсы грамота бар? Сиз айтып бере аласызбы? Апа сиз? Турксой уюмунун башчысы Дүйсен Касеновдун немеси барды, грамотасы, Азамат Жаманкуловдуку барды, маданият министринин барбатты, башка көп барды, өтө жетишкендиктери жакшы эле көп барды грамоталар. Эсимде жок, негизгиси ошо экөө эсимде бардыр. Башкалары аябай. Башкалары көп. Кадырбек, сен өзүң айтчы. Бул келип ийгиликтин ачкычы болгон же болбосо ийгиликтин булагы болгон сен алгачкы шыктандырган грамотаң же болбосо ушундай ийгиликке баштаган грамотаң кайсы грамотадан баштагансың же болбосо кайсы ийгиликтен баштагансың? Негизи мектеп учурунда мындай нерсе көп эле болгон. Мектеп окуучулук мезгилде ушундай ийгиликтерди жаратып, диплом, грамота, сертификат дегендерге көз канып бүткөн да, мындайча айтканда. Анан университетке келгенде ушул мени шыктандырган бирден бир нерсе, себепчи бул өзүм каалаган университетке, анан өзүм каалаган адистикке тапшырганым болду да. Анан бул биринчиден ОШМУну жүрөгүм менен тандаганым, анан ОШМУдан дагы журналистика адистигин жүрөгүм менен тандаганым шык берип, дем берип, ошол мен ушул тармакты тандадым. Ата-энемдин жүзү, өзүмдүн жүзүм деп аракет кылуум менен ушундай ийгиликтерге жетип отурдум да. Анан дагы бир кызыктуу окуя боюнча айтып берейин. Ушул университетке келгенде жалпы республикалык тестирлөөнү тапшыргандан кийин балым бюджетке тарых факультетине өттү да. Анан үйдөгүлөр бюджетке бардык эле ата-эне ушундай деп каалайт, балдарым бекер окупаса экен деп. Анан менде да ушундай учур болуп, тарых факультетине бюджетке окуй бербейсиңби? Эптеп кетесиң жөндөмүңө жараша деди эле. Барып өзүң башка адистикти сүйүп, өзүңү башка жактан көрүп турсаң, ал жака мындай эме болбойт экен да, каалоо жок болот экен да. Анан контракт болсо дагы мейли де, өзүм ушул кичинемден кызыгып жүргөн журналистика адистигине тапшырдым да. Анан баягы үйдөгүлөрдүн айткан сөзүнө көнбөй өзүм каалаган адистикке тапшырганым үчүн дагы үйдөгүлөрдүн алдында мындай кыйла жоопкерчиликтүүраак болуу менен мүмкүн болушунча аракет кылып окуп калдым да. Демек, бул шыктандырган ошо өзүң кесип тандап, өзүң каалаган окууга өткөнүң болуп турат. Кесип боюнча сөз болуп калды. Кесип тандоодо сиздер багыт берип, же болбосо кесип тандоодо ата-энең жардам берди беле? Мен айткам, доктурлукка, врачтыкка оку деген не каалабады да. Өзүнүн кызыгуусу ушул нерсеге тараган экен. Балалыгында эле бир нерсеге шыктуу, мындай уюштуруучу жөндөмчүлүгү бар эле да. Ыр жазып. Ыр жазган жагы бар эле. Анан тос болуп кийинен. Бирок бир сунушум болду да. Врач болуп бергенсиң. Мундан чоң акасына да сунуштагам, ал да тандабады. Өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн эрки менен окуп кетти. Буга да сунуштадык. Ооба, сизде болгонбу сунуш же ошол кийин өкмөтүңүз беле тарыхта бюджетте окуй бербеди деп? Жок, өкүнбөдүм. Мен ошол мен оюм ушу кайсыга кызыкса ошону алып кетсин дегенмин да. Өзү ошо баягы уюштуруу жагы, мектепте деле ошо уюштуруу жагына күчтүү эле да бул. Ошо уюштуруу жагына ошол өзүнүн деңгээлинде ошол кайсыга кызыкса ошону алып кетсин дедим да менчи. Башкага мен мажбурлап окусам, ондо бул баланын кызыкчылыгы жок болсо, ондо болбой калат да. Ошон үчүн ошол өзүнүн кайсы мээге кызыкканына өзүң тапшыр уулум дедим. Жакшы. Кадырбек, сен азыр студентсиң, 3-курс. Окуудан кийин эмне менен алексиң? Окуудан кийин кандай жумуштарды кыласың? Негизи ынтымак телеканалына жакында эле кирдим. Анан ага чейин окуудан кийин атайын дебаттык курстарды ачып, өзүм дебаттык клуб ачып, ушул студенттерди, окуучуларды окутуп жүрдүм сабактан кийин. Студентпиз да. Сабак бересиң? Сабак берем. Анан жанагы эптеп бир нерседен акча жасап, нан табыштын айласын кылып, дебаттык курстарды ачып, студенттерди, окуучуларды окутуп жүрдүм.
бир катар баягы мэриядагы ийгилик куштарына, мэриядагы жаштар комитети менен аралашып, анан ошол жака аралашып жүрүп, ошол жаштар парламентине аралашып калганын себеби дагы ошодон болду. Сени биз аябай активдүү студент катары, анан окууда дагы мыкты, окуудан сырткары коомдук иштерге дагы аябай жакшы катышкан студент катары тааныбыз. Ал эми бош убактыңда эмне кыласың? Үйгө барып, айылга барып, айылда иш кылып турасыңбы? Ата-энеге жардам бересиңби же окуу болуп шаарда эле болуп? Жок, анан ушул суроону көпчүлүгү бере берет да, анан баягы сен бир олигархтын баласысыңбы, мындай акколсуң, көрүнүп турат түсүңөн. Анан кийин ушундайларды баягы көпчүлүк ийгилик жараткандар бүгүнкү күндө чоңдордун, байлардын балдары болуп калбадыбы? Анан көпчүлүк ушундай суроону берет да, сен атаң эмне болуп иштейт, анан апаң кайсы жерде же прокурорбу, сотбу деп суроо берет да. Анан мен айтсам көпчүлүк ишенбейт да. Мен карапайым эле орто дыйкан үй бүлөсүндө туулганмын. Атам, апам, анан мен 6-базар күндөрү айылга барам, мал карайм, чөп чабам. 3 ай каникулда айылдан алып, оштон алып барышып пресс ташыйбыз. Негизи айылдын турмушун кээ бирки айылда жүргөн балдарга караганда жакшы жасайм да, себеби кичинебизден эле ишке, эмгекке жакын болуп өскөнбүз. Жакшы. Ооба айтсаңыз, Кадырбек кичинесинде кандай бала эле? Тентек болгонбу же жогушмон бала болгонбу? Шок болгон. Шок бала. Кичинесинен шок. Ушундай шок болгон. Ушул шоктон ушу өзүнүн оюн кылган да, кичинесинде эле өзүнүн оюн кылат эле шоктон. Анан биринчи кичине жемелеп жүрдүм. Карасам баары ошол шок бала баары шоктуна барат экен да, ошол оюна тим койгонмун да. Бирок эрте токтонду. Шоктонду эрте токтонду. Апа, тентектик кылган учурлар болгон мындай? Болгону. Эсте калады. Шок болчу эле, кичинесинде шок болгонун. Ошо баягы атасы айткандай, окууга бара элек 5 жашында үйдө ойноп жүргөн бойдон эле жаман сумканы көтөрүп алып мектепке кетип калган, эжеси кууп келген, шоктонуп кет десе ынып алыптыр мектепте. Досторума уят кылды мени балаң деп, эжеси кууп келген мектептен ойноп жүргөн жеринен кетип калган экен. Айылда балдарды чогултуп алып, агай болуп окутуп ойнойт эле. Ошол ошол убакта эле дебат өтөт эле. Кысача болуп. Көп нерсеге кызыга берет эле да. Анан мектепте окуду, мектепте да ошо Альпи Майрамда да байкалды бунун ушундай ышыктуулугу, жөндөмдүүлүгү күчтүү эле да. Эжекелери дагы көп нерсени тапшырат эле да буга, ишенчи. Ушу аткара алат деп эле ошо тапшырып коет эле, тапшырганын өзүндөй кылып аткарып берет эле да. Анан bunun 5-класста деле ушу токтонгон эмес экен да, ушу шоктуу болсо керек да. Биз же тыйбасак керек да, же эркине коюп коюп эле. Гимназияга окутабыз деп атканбыз, бирок өзүбүз алып бара элек, өзү кетип калган да. 3 баланы ээрчитип алып, азалы барбаган жака өзү кетип калган да. 5-классында. 5-класста. Биз жокпуз, бир жака кетип 2-3 күн жок болуп калсак, чакырткан экен телефон аркылуу. Биз жок эле, баягы 3 баланы ээрчитип алып өзү кетип калыптыр. Мен билем, жүргүлө деп баягыларды ээрчитип алып. Гимназияны билем, нерселерди киргизип койгон, окутуп койгон деп. Ошол жерде окуп калды, анан гимназияда 5-класста. Ошо досторун ээрчитип барып. Жакшы. Кошуп жалай келсе, бул гимназияда аянакшы, жакшы жетишкендиктерге жетти. Анан ол жерде да уюштуруу жагы угулду. Кийин гимназия мектебинен али түркме бар го бир. Түрк лицейинен экзамен алып келип калышты. Алып келип анан ошо түрк лицейде ошо 3000 окуучудан балаңыз деди 30-чы болуп өттү деди. Анан сыймыктандым. Бирок ого окутушка алым жетпеди да. Баягы контракты көп экен. Контракт кымбат экен, анан балам дедим, кой дедим, ого мен алым жетпейт. Мен сени окутсам, биякта укаларың турат. Мен сага ого эрге окутушка алым жетпейт, онан көрө ошо гимназияга окуй бер дедим. Гимназияда окуп жүргөндөн кийин 10-11-де айылга барып эле алып кетип калдык айылга. Айылдан бүттү. Айылдан бүттү. Укалары деп калбадыңызбы? Сиздер Кадырбек канча бир тууган? Канча болуп, канча бириз? 7 бир тууган. 7 бир тууган, экинчиси. Экинчи чоң болду экен. Азыр мектепке да ошо ОРТга даярдаган агайлары барып калат. Буларды да окутуп кеткен. Азыр кийинки укаларын да окутуп атат. Ошолорго айтат экен,
Кадырбекте окугула деп. Айылда сөз болот деmek. Кадырбекте окугула. Кадырбекте окугула. Кадырбек акаңдай окугула деп ушу агайлар айтып турат дейт. Агай ушинтти деп айтып келишет өздөрү. Жакшы. Анда эмесе атайын биздин видеоролик бар эле. Сиздердин көңүлүңүздөрдү экранга кагабыз. Алтыным апам, атам, сіздерге жараткан разы болсун. Ар дайым менин, бир туугандарым бактына бар болуңуз. Сіздердин ишенип, колдоп, дуа кылып турганыңыздардын натыйжасында ушундай ийгиликтерди жаратып отурам. Ар дайым колдойсуздар. Эл ишенбей койгон мезгилде, керек болсо мен өзүм ишенбей калган мезгилдерде дагы колдоо көрсөтүп, көрсөтпөстөн үйдө олтуруп, дуа кылып олтуруп, бүгүнкү күндөгү жеткен бардык иштериме себепчи болдуңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм. Assalamu alaikum. Кадырбек уулум, сен бүгүнкү ушундай ийгиликтерге жетишип, ушундай Ошмудан чакыруу катына келип отурабыз ушундай. Саңа терең ыраазычылык, ошо келечекте ошо мына мугалимдер жамаатынан университеттеги чоң ийгиликтерди каалайбыз мугалимдериңе. Ошондой эле ошо келечекте ушул окуу жайды бүтүп, мамлекеттик чоң кызматтарга элдин жүгүн көтөрө турган балдардан болушуңа биз тилектешпиз уулум. Куда кааласа саңа ишенем. Куда кааласа сен элди адилеттүү карап, адилеттүү эл башчысы катары болот деген атаңын терең ишеним, ата энеңин терең ишеними бар да уулум. Ушинтип эле элдин уулу, биздин эле уулубуз болбой, элдин уулу болуп жүрөр уулум. Сен менен эл сыймыктансын уулум. Ассаламу алейкум. Ошмунун мугалимдер жамааты сиздерге терең таазим. Биздин ошо айылдан келген балабызды ушундай билим берип, жакшы өстүрүп, жакшы деңгээлге жеткирип жатканыңыздарга рахмат. Ошо айылдан атасы экөөбүз келдик, ошо чакыруу катыңыздар аркылуу Кадырбек баламдын ошо ийгиликтерине сүйүнүп келдик. Балама ошо дагы ийгиликтерди, көп ийгиликтерди каалайбыз, жакшы жетишкендиктерди каалайбыз. Баламын ошо келечегини кең элестетебиз биз. Чоң окуу иштерди иштешини күтөбүз, үмүт кылабыз. Баламын кичинесинен болгон окууга кызыгуусу өтө көп, жакшы болчу, активный болчу, мектепте дагы, мектепке чейин деле ошо окуу дегенде ошо өтө дилгир болчу эле балам. Ошо сүйүнүп отурабыз, толкунданып, ошо катты көргөндө аябай толкундануу болду бизде. Ошо чоң окуу жайга барат экенбиз балабыздын аркасынан деп. Ошо эми биз Кадырбекти өтө бардыгыбыз сыймыктанабыз Кадырбек менен. Балабызды жакшы көрөбүз. Балдардан башка балдарыбыздан башкача жакшы көрөбүз. Негедир бул мындай окуп тала түздө жүрүп калганга же ушундай сагынып турабыз тынбайчы. Ошо балабызды өтө жакшы көрөбүз, сыймыктанабыз. Жакшылыктарды көп, жакшылыктарды күтөбүз будан. Мен сиздерди көрүп аябай суктанып отурам. Аябай сонун үй бүлө экениңиздерди көрүп мен да суктанып отурам. Апа, ушундай ийгиликтүү баланы тарбиялап, ушундай ийгиликтүү баланы кандай тарбиялаштын сырлары кандай апа? Кандай методдор менен тарбиялайсыз? Сырлары деле билбейм, эми кадимки эле балдарды тарбиялагандай эле бардыгын тегиз эле карайм, бирок атасы өтө жумшак киши үйдө. Мен катуулугумабы билбейм. Бирөө жумшак болсо бирөө катуу болуш керек го. Сиз катысыз? Мен катуу болчумун. Кичинесинде балдарга катуу болчумун. Бирок баары бир эненин жүрөгү башкача да. Барып Катуу болсоңуз дагы. Канчалык катып болсоң деле бар жүрөгүң жибип элжиреп турат да бала дегенде. Алыстан эле сезесиң баланын немесинчи. Ооруп калса деле сезип калам да, алыста болсо дагычы.
ошо эми ушундай ийгиликтүү балабыз үчүн биз да сыймыктанып ушундай сүйүнүп толкунданып турабыз ушундай жерге келип ич боюма батпай атат деген үчүн кубанычым. Ага, сиз айтсаңыз, бул сиздин методуңуз кандай бала тарбиялоодо? Сиз кантип ушундай ийгиликтүү балдарды кантип тарбиялайсыз? Мен ошо өз негизи катуу тие албайм. Ушу балдарга жумшак мамиле кылам да, бул урушуп мен сен болушуп турам. Мен болушам. Анан ошо дин менен көп тарбиялайм, дин жөнүндө. Ошо сылык бол, элпек бол, ушундай адебиңер биринчи адеп улугу, ушу адептүү болуула. Ушу өзүңөн 1 жаш кичик балдар болсо дагы ошону бир жоош баланы дагы ошону сыйлагын деп турам да. Ошону ошол кандай ошону дагы ата-энеси кандай жакшы көрөт, ошону сыйлагын. Ошону тарбия кылам да менчи. Ушундай өзүнүн кичине баланы дагы сыйлап эмне кылгын. Баягындай өзүңөр мен bundan өдөмүн дебегин деп, бул эле эмес башка балдармы деди да. Ооба, дин жолунда адилеттүү болду. Адилеттүү болду, ошол тарбияны ошондон көп берем. Аябай жакшы, сиздер сонун методдор менен тарбиялайт экенсиздер. Мына ошол тарбияңыздардын негизинде ушул эфирге келип сүйүнүп, кубанып отурабыз. Сиздерди көрүп башка ата-энелер дагы, башка студенттер дагы шыга алат. Ошондой эле убакыт учкан кош экен, биздин эфирибиздин соңуна келип жетейин деп калды. Биздин университет тарабынан сиздерге атайын арналган белектерибиз бар эле, кабыл алыңыздар. Биздин ошмонун ректору профессор Кожобеков Кудайберди агайыбыздын ыраазычылык баракчасы. Ал эми бул белекти апа сиз үйгө биздин долбоордон эстелик катары кабыл алыңыз. Бул шириндикти көмөлгө бересиң, а? Келиңиздер, алыңыз. Анда эмесе сиздерге эркин микрофон берейин. Сиздерде сөз болсо, ооба, келиңиз. Ошо сиздерге рахмат, ушунчалык бизди чакырып, ошол университет жамаатына, университеттеги ушу жамаат мугалимдерине терең чоң ийгиликтерди каалайм. Ушинтип ар дайым ушу менин баламдан кийинки балдарды ушундай тарбиялап, өстүртүп жүрө бериңиздер. Ошондой эле сиздерге мына телевидение башчы мээлер, жетекчилер сиздерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай жакшы убакыт минуттарга, кубанычтуу, бактылуу мүнөттөргө ушундай келип отурганыңызга өтө сүйүнүп турабыз, толкунданып сөз да таппай турам. Рахмат силерге. Ушу Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, элибизде бүтүндүк болсун. Ушул жерде окуп аткан бардык студенттерге бардыгына ийгилик каалайбыз. Бардыгы жетишкендиктерде болсун, алдыда болсун, ушу окуу жайыңарга дагы жакшы дагы жетишкендиктер болсун, алдыңкы окуу жайлардан ар дайым алдыңкы окуу жайлардан дагы алдыңкылардан болуп ар дайым ийгиликтерде болсун. Ушу жакшы ийгиликтүү окуучуларды тарбиялап чыгара берсин. Ушу балабыз менен сыймыктанып сүйүнүп отурабыз, сөз таппай турам, толкунданып. Кадырбек. Эң биринчиден ушул Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Жана дагы өзүбүздүн агабыз студенттик Ошмунун студент кеңешинин төрагасы Бектурсун агабызга дагы ыраазычылык билдире кетейин. Анткени ушундай сезимдер менен бөлүшүп, ушундай бактылуу мүнөттөргө шарт түзүп берип, андан дагы ушул студенттерге өтө чоң мотивация, стимул болот. Мен жалпы студенттерге кайрылып кетер элем. Бардыгыңыздар ушул менин ордумда болуңуздар, ата-энеңиздер менен бирге ушул сезимди бөлүшүңүздөр. Мен ушул убакка чейин ушунча көп иш-чараларда аралашып жүрсөм дагы бир дагы мынчалык сезим болгон эмес. Мынчалык сүрдө, мынчалык кубануу дагы бактылуу сезген эмесмин. Азыр ата-энем жанымда болгон үчүн кыйла мындай башкача сезимдер болуп, башкача сүйүнүчтөр болуп атат. Барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Буюрса Ошмо үчүн, өлкөбүз үчүн, мекенибиз үчүн, динибиз үчүн ар дайым аракеттин үстүндө болом. Рахмат сиздерге дагы.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Биз сиздер менен кийинки эфирде ийгиликтүү студенттин кубанычына ортоктош болобуз.